Эң негизгиси ушул биз Ошту мындай элдин жашоосун жөнөкөйлөтүү жана жеңилдетүү менен ушул биз санариптештирүүнү дагы иш алып барып атабыз азыр ушунун үстүндө. Эми ушул 8 айдын ичинде биз ушул мындай бир чоң жетишкендиктердин бири бул ушул биз 2022-2025 жылга чейин социалдык өнүгүү программабызды кабыл алдык. Бул жерде дагы биз амбициоздук чоң мындай бир иш-чараларды коюп атабыз. Мен ойлойм, биз буга жетишибиз керек, мунун үстүндө иштеп, муну ишке ашырыш керек. Андан тышкары биз ушул туризм жагына дагы көп басым кылып атабыз. Мен ойлойм, бул абдан туура басым. Туризмди өнүктүрүш керек. Ош өзү мындай туристтерге ылайыктуу шаар. Бул үстүндө дагы ушул биз өзүбүздүн брендибизди кабыл алдык. Бул дагы брендтин үчүн бренд керек, анткени ар бир шаардын мындай бир шаардын фишкасы, шаарды биле турган ошол бренд болот да. Жакында эле ушул мен Өзбекстанга барып келдим. Андижан областы менен дагы жана дорожный карта деп коет, ошол дорожный картага кол коюштук. Ал жерде дагы ушул туристтерди тартуу боюнча мындай бир иш-чаралар каралган. Ушул Андижан областынын губернаторуна рахмат. Ушул бизге эми баягы биз жактан дагы Кыргызстан жарандары ушул Өзбекстанга, Самаркандка, Бухарага, Хивага турлар барып ошол барып келип атышат. Биз да ошондой турларды биздин туроператорлор менен сүйлөшүп, ошондой турларды ушул жеке эле Ош шаарына эмес, ушул Ош областына дагы келип кеткендей кылып, бизде эми шаарыбызда Сулайман тообуз бар, мисалы Өзгөндө жанагы мунарабыз бар, тарыхый жерлерибиз бар да, Алайда абдан кооз жерлерибиз бар. Ошол жакка да биз ушул Өзбекстандан туристтерди тартып келүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Эң биринчилерден болуп биз ушул эстеликтердин астында ушул жана QR код менен маалыматты жайгаштырдык. Ушул турист келгенде ушул кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде ошол жерден маалыматты ошо алып турса болот да. Андан тышкары ушул биз өзүбүз шаарыбызда ушул 2022 жылды тротуарлар салуу жылын деп өз үстүндө айтып атабыз. Ошону ушул жөө басчу адамдардын тротуар Ош шаарында бир чоң проблемалардын бири десек болот. Тротуары жок да. Ошол тротуарларды азыр быйыл абдан көп каражатты ошол тротуарларга жумшайлап атабыз. Биз ушул жалаң эле айдоочулардын эле проблемасын көрүп эле, мындай жөө баскан адамдардын проблемасын көрбөй калып атабыз да. Ошолор үчүн дагы мындан толугураак айта кетсем, ушул бизде пандемиядан кийин ушул көп адамдар ушул жөө басканга өзүнүн ден соолугун карап ошого мындай умтулуп атышат да. Ошон үчүн биз ушул тротуарларды, жарык берүүлөрдү, ошолорду мындай бир жашылдандыруу өзгөчө, ошолорго басым кылып атабыз. Анан ошо быйыл дагы бир проект жасап атабыз. Бул ушул тазалык менен кошо бир тазалык муниципалдык ишканабызда ушул жанагы таштандыларды ыргытуучу бактарды, мусорный бак, ошолорду азыр жердин астына алып кетүү. Бул дагы шаардын эстетикалык көрүнүшү, жанагы санитардык нормаларга туура келиши, жаныбарлардын ошол жакта баягы көчөдө иттердин чогулуп калганынан жыт эң негизгиси ошол баягы таза болуп ошондой бир жаңы технология да. Бул да ушу жакын арада ошону да баштап атабыз. Жакында эле ошол мен Өзбекстанга барып келдим. Ошол автобустарды 200 автобусту ошо сүйлөшүп атабыз да. Ушул эгер бул ушул министрлер кабинети жагынан, президентибиз жактан колдоо болсо, биз ушул шаарыбызга бир 200 50 кишилик, 50-60 кишилик бата турган ошо автобустарды алып келели деген планыбыз бар. Шаарыбызда эми шаар болгондон кийин ушул көп кабаттуу үйлөр болуш керек. Шаар бул айыл эмес. Азыр ушул бизде бир 100гө жакын бийик кабаттуу үйлөр салынып атат. Бул дагы эми ушул шаардын экономиканын өсүшү. Шаарда мындай бир этаж үй деген, көп кабаттуу үй деген болуш керек. Бирок туура айтып кеттиңиз, ушул сапатына мындай көңүл бурушубуз керек да. Азыр биз ушул ар бир үйдүн мындай бир паспорту сыяктуу десек даярдап атабыз. Ошол мунун мыйзамдуулугу, мыйзамсыздыгы, сапатсыздыгы, жана коммуникациялары, баягы абдан көп мындай үйлөр салынып, анан эле баягы
бизге жарандар келип атат да. Бул үйдүн закон документи жок экен, бул үйдүн болсо жылуулук бергени, электрический экен деп, бул жерде газ жок экен деп, ошонун баарын биз маалыматты ошо чогултуп сайтка чыгара алып атабыз да. Ошол жаран сатып алып атканда, ошол жаран маалыматы болуш керек да. Бул үй эмнеси, кайсы коммуникациялары бар, кайсы инженерный сеттери бар, кайсынысы жок. Элдердин пикирин жазган учурда байкасак, ушул шаардын ортосун бөлүп өткөн сулуулукту да берет десек болот, өзгөчө бир касиети бар десек болот да, ак бура суусунун булганып жаткандыгы жөнүндө көп маалыматтар чыгат да. Ошол жээгине коюлган кафелер же болбосо элдер эс алып жаткан учурда деле ошол боюнча кандай чаралар көрүп жатат? Бул эми биздин өзүбүздүн маданиятсыздыгыбыз. Дүйнө жүзүндө ушундай суу бар шаарлар, булар мындай бир өнүккөн шаарлар да. Ошол ак буранын боюнда абдан жакшы мындай бир адамдар эс ала турган жайлар салыныш керек. Мына биз азыр ушу ак бураны четинен оңдоп келип атабыз. Ошол биз ак бураны баштап мындай салып көңүл буруп баштагандан бери ошол жерде баягы эски үйлөр жайгашып туруп калган, ошолордун саркынды суулары ошол ак бурага төгүлүп аткан мындай бир случайларды таптык да, көрдүк да биз ошону. Азыр эми ошол жерлерге биз ошол ак бураны булгабаш үчүн ошол жактагы элдерге жана канализацияны тартып берип атабыз. Ошол канализацияны мындай бир тартып, анан өздөрүнө айтып атабыз, кошуп алгыла. Ошол шаар баарыбыздыкы, жеке эле меники эмес. Шаар, ар бир жаран шаарда жашап аткандан кийин ошо шаар үчүн күйүш керек да. Анан бирок тазалык жактан мен айтып кетет элем, шаарыбыз мындай таза шаарлардын бири да. Бизге маалымат болгондой, сиз буга чейин балыкчы Ысык көл областынын балык шаарында дагы шаар башчы болуп иштеп келдиңиз эле, жана башка да бир топ мамлекеттик жумуштарда иштедиңиз. Ушул бүгүн биздин түштүк жергесинде, Ордо кошубузга келип иштегенде шаардан эмне өзгөчөлүктү байкадыңыз, эл менен иш алып барууда кандайча мамилелерди байкадыңыз, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Эми Ош шаары өзүңөр билгендей бул көп улуттуу шаар. Мен өткөндө ушул диаспоралар менен да жолуктум. Абдан көп сунуштарын айтышты өздөрү дагы. Бул жерде ушул азыр биздин бир жакшы бир планыбыз бар. Ушул Соломон тоонун астында мурда бүтпөй калган бир имарат бар экен. Ошону бүтүрүп, аягына чейин ошол жерге улуттар үйүн жасайлы деген планыбыз бар да. Муну баары кабыл алып атышат, жакшы кабыл алып атышат. Бул жерде ошо элдин дагы поддержкасы жакшы болуп атат. Анан мындай шаарда биз баарыбыз кыргызстандыкпыз. Бирок ошо Кыргызстандын ичинде биз өзүбүз көп улуттуу мамлекетпиз да. Биз ушул Союз убагында деле ушул көп улуттуу мамлекеттер деп айтылчу да. Анан эми баарыбыз мына биргеликте жашап атабыз. Баарыбыз чогуу бир чоң мероприятие болгондо баарыбыз чогуу ошол жерде катышып, ошол жерде баарыбыз мындай бир шаар үчүн деп күйүп аткан. Бул жерде баягы кайсы улуттан экени айырмасы жок. Ар бир шаардык ошол бир өзүнүн салымын кошуш керек. Мен ушул айта кетет элем, ушул өзгөчө ошол шаарында мындай бир абдан ар кайсы улуттардын мындай бир биримдиги бар да, биримдиги бар, баардыгы мындай көп, мен да ошолор менен мындай бир жолугуп турам, ошол көп нерселерди сен бул улутсуң, сен башка улутсуң деп бүт баарын мындай теңме-тең сүйлөшүп, ушул чечишип маселелерди, ошол көп маселелерди ошол баягы өзүбүз бириткенибиз менен ошол чечип атабыз да. Мен ойлойм бул абдан жакшы нерсе. Маегиңизге чоң рахмат, Алмаз мырза. Мына мен ойлойм мындан ары дагы Ошту гүлдөтүп жакшы шаар кылуу бул сиздин колуңуздан жана Ош шаарынын тургундарынын колунан. Анткени биз Кыргызстан деп сыймыктанып, ушундай бир олуттуу жерлерибизди көрүшкөндө Ош шаары өзгөчө бир басым менен бааланып кетет. Мындан аркы ишиңизге да ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм келечекте Кыргызстанды, гүлдөгөн Кыргызстанды чогуу көрөбүз. Жасайбыз.
Албетте. Эң жакшы, эң кооз шаарлардын бири кылабыз шаарыбызды. Рахмат.